Реагируется под голосом Тасырова Асана. Встречаем бурными аплодисментами. 66 килограммга чейинки салмактагы бетеш Дастанбек Касымбек уулу менен Нурмамат Саматовдун ортосунда. Болот Дастанбек Касымбек уулу тууралуу айтып отурган болсок, боюнун узундугу 175 сантиметр, кулатуу боюнча Кыргызстандын чемпиону жана кулатуу эртайм баш боюнча Азиядагы чемпионаты калган. Бул чейин профессионалдык рингде беттеш өткөргөн эмес. Дастан Касымбек уулу Садык Ашировдун кол астында Жолборс ошол спорт клубунда машыгып келет жана Жолборс клубунун өкүлү активдүү болгон умтулат. Ал эми Нурмамат Саматов дагы атаандашынан кем калбаган аракеттерди көрүүгө даяр. Анын ошол боюн узундугу 175 сантиметр, ВФ Аматайор боюнча көп жолу чемпионаты калган жана ошондой эле Валетудо боюнча Кыргызстандын жана Азиянын чемпиону. Профессионалдык рингде 3 беттеш өткөргөн. Анын экисинде жеңишке жетсе, бир ирет жеңил узасын тарткан Нурмамат Саматов. Каршылашынын колун кайрып кетүү болсо мунтуга дагы аракеттерин көрөт. Валетудонун бар ыкмаларын колдонууга умтулууда. Ал Актилек Жумабек уулу менен Асан Касымовдун кол алдында ошол машыгууларын өткөрөт жана эрежеден тышкары сырт сокуларды колдонбошу керек. Нурмамат Саматов жана ал каршылашын тейкдаунга кетирүүгө умтулат. Ал эми Дастанбек Касымбек уулу ар бир аракетин көрдү. Өзүн мукталап көрсөтүүгө дагы даяр жана спортчулардын жакынкы аралыктагы аттуу соккулары бар. Нурмамат Саматов жерден толугу менен өз көзөмөлүн жүргүзө алган жок жана Дастанбек Касымбек уулу эми мынтип узун аттуу соккулары менен каршылашын көзгө кирип барат. Түз соккулары оң андан ары тейкдаун болгон. Аракеттер Нурмамат Саматовда. Жерге басып алуу үчүн дагы Дастанбек Касымбек уулу аракеттенүүдө. Нурмамат Саматов албетте жерден ушул Валетудон дагы мыктылыгын көрсөткүсү келет. Каршылашын кандай гана ушул басып албасын, анын баарынан чыгып кетүү үчүн азырынча Нурмамат Саматовдун чамасы жетүүдө. Дастанбек Касымбек уулу кандай аракеттерди көрүүгө даяр жана эки спортчу тең бири-бирине соккуларды жолдойт. Жооптуу соккуларды дагы жана Дастанбек Касымбек уулу каршылашынын колдорун мынтип толугу менен байлап алгандан кийин Нурмамат Саматов коргонууга дагы жетишүүдө. Жолборс спорт клубунун өкүлү болгон Дастанбек Касымбек уулу өз аракетин
ийгиликти көрүүгө умтулат Нурмамат Саматов. Октогондун борбордук бөлүгүндө эки спортчу тең кез менен бири-бирине соккулар жолдойт. Ал эми бул раунддун бутуруна дагы 10 секундадан аз убакыт бар. Ал ортодо Дастанбек Касымбек уулу мынтип өзүнүн базган соккуларын дагы жолдоп калууга жетишти. Демек биз ушул экинчи раундду күтөбүз. Нурмамат Саматов жана Дастанбек Касымбек уулунун ортосундагы кармашынын экинчи раунду биринчи бөлүктө дээрлик спортчулар бир аракеттерди көрө алды. Өтө кубаттуу соккуларды жолдоду. Ишендүү экен. Дастанбек Касымбеков кана кел дагы сокку жолдо дегендей көз ишаратын көрсөттү. Жана экиктер бар. Соккулары дагы бар. Жана Нурмамат Саматовдун бир аз чарчап калгандай көрдүбүз. Каршылашын тек даунга кетирет Дастан Касымбек уулу. Uzun tuz sokkular менен жана Нурмамат Саматов. Анын ошол чарчап калгандагы. Кодобуз бирок ага карабастан каршылашын ошол тейкдаунга кетирүүдө алдаганча ийгиликтүү болууга дагы. Умтулат жана Дастанбек Касымбек уулу. Азыр ушул анча кубаттуулугу менен бирок ушул өзүнүн таасирин тийгизе турган соккуларды дагы жолдой алды каршылашына. Андан ары каршылашын басып алгандан кийин тепесинен түз соккулар менен дагы аракеттерин көрүүгө даяр. Жана Нурмамат Саматов бул эрте менен ошол валет тудону дагы бир рет колдонуп чыгып кете алабы, же болбосо Дастанбек Касымбек уулу жеңишке жетүүдө ишенимдүү боло алабы? Ой, Нурмамат Саматовдун азыр болушунча ушул астына жатып чарчап калган көрдүбүз. Коргонууга дагы бир аз чамасы жетпей калды. Анын ошол көбүнчө күрөшкө өз күчүн сарптап алгандан кийин Дастан Касымбек уулу каршылашын колдорун толук байлап алып, каптал соккуларын, түз соккуларын жолдоого дагы умтулат. Жана Дастанбек Касымбек уулу Али акыры көздөгөнүнө жете алды. Жана азыр биз Нурмамат Саматовдун каршылашына да келип өздөрү ыраазычылыгын билдиришин көрдүбүз. Албетте Нурмамат Саматовдун чарчап калуусу аны кийинки ушул коргонууга же болбосо атаандашынан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк көрсөткөн жок. Ал эми Дастанбек Касымбек уулу мыкты даярдыкта келди жана мынтип өзү көксөгөн жеңишке дагы жете алды десек болот. Жана экинчи раунддун экинчи мүнөттүн 44-секундасында мынтип техникалык нокаут менен жеңишке жетет жана профессионалдык рингдеги өзүнүн алгачкы жеңишине Дастанбек Касымбек уулу ээ болуп турат. Биз болсо кийинки беттешти күтөбүз.